13-июлда Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйналышында депутаттар Кыргыз Республикасынын президентинин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын долбоору жөнүндө маселени карашты. Мыйзам долбоорунун демилгечиси Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров конституциялык мыйзамдын долбоору Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү мыйзамы 2021 жылдын 11 апрелиндеги референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына шайкеш келтирүүгө багытталган. Бул туурасында Жогорку Кеңеште борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдебекова баяндап берди. Сунушталган мыйзам менен Жогорку Кеңештин 90 депутаттын шайлоо тартиби сунушталып атат. Бул жерде параллелдүү аралаш система сунушталып атат. Анын ичинде 35 депутат мажоритардык система менен бир мандаттуу округдарда шайлануу, ошондой эле 55 депутат пропорционалдык система менен партиялык тизмелер менен бирдиктүү шайлоо округдан шайлануусу сунушталып атат. Нуржан Шайлдебекова мындай аралаш система өнүккөн өлкөлөрдүн 40%-ында кездеше турганын белгилеп, бул система Россияда, Молдовада, Украина, Германия жана Японияда ийгиликтүү колдонулуп жатканын белгилеп кетти. Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкерлерди пропорционалдык жана мажоритардык системалар боюнча көрсөтүүнүн эрежелери, ошондой эле сунушталып жаткан башка өзгөртүүлөр туурасында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы буларды кошумчалаган. 35 депутаттарды шайлоо процессинде төмөнкүдөй эрежелер сунушталып атат. Шайлоочулардын тизмеси бир мандаттуу округ болгондуктан бул жерде ошол жергиликтүү аймактык жашоочулар албетте ошо шайлоо субъектилер болуп саналат. Ошондуктан ошол бир мандаттуу округдарда шайлоочулардын тизмесине биометрикалык каттоодон өткөн жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү шайлоочулардын тизмесине киргизилет. Ал эми ошол жергиликтүү жамааттын мүчөлүгү паспортундагы каттоо белгиси менен аныкталат. Ошол каттоо белгиси добуш берүү күнүнө 3 ай калганда болуш керек. Экинчи, округдар боюнча округдарды түзүүдө Конституциядагы жанагы тең шайлоо укугун эске алып, округдарды түзүү боюнча албетте алардын эң негизги принципи ар бир округда ушул тең шайлоочулардын саны болуш керек. Ушул нормадан айырмалануу болушу мүмкүн. Бул 15%-дан ашык эмес болуш керек. Округдарды түзүүдө республикадагы административдик аймактык бөлүү дагы эске алынат. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын төрайымы Нуржан Шайлдебекова саясий партиялардын талапкерлерди көрсөтүү эрежеси жана өзүн өзү көрсөтүүнүн жолу туурасында буларга токтолду. Саясий партиялар өздөрүнүн талапкерлерин съезддерде ошол мандаттык округдарды көрсөтүү менен чечим чыгарышат. Ар бир саясий партия бирден ашык эмес бир округдагы талапкерлерди көрсөтөт. Бул 60-статьяда көрсөтүлгөн. Талапкерлерди өзүн өзү көрсөтүү менен жолу борбордук шайлоо комиссияга тийиштүү ниети жөнүндө арыз берүү менен ишке ашырылат. Бул жерде ошол өзүн өзү көрсөтүү менен талапкер болуп аткан жаран атайын эсепке шайлоо күрөсүн берет. Бул 100 000 сом деп сунушталып атат. Талапкер бир гана шайлоо округда көрсөтүлсө болот. Ошол бир жаран бирден ашык эмес округда көрсөтүлүш керек, же болбосо жана бирдиктүү шайлоо округда, же бир мандаттуу шайлоо округда. Нуржан Шайлдебекова бир мандаттуу округдан Жогорку Кеңешке депутат болуп шайланды деп саналуунун тартиби туурасында буларды кошумчалады. Башка талапкерлерден көп добуш алган талапкер депутат болуп шайланды деп табылат. Бул жерде абсолюттук эмес, ушул жанагы относительно деп көпчүлүк алган талапкер шайланды деп көрсөтүлөт. Ал эми эгерде бир мандаттуу округда шайланган депутат мөөнөтүнөн мурда өзүнүн ыйгарым-укуктарын токтотсо, анда 2 айдын ичинде ошол ваканттык мандат пайда болгондон кийин 2 айдын ичинде кайра шайлоо дайындалат. Ошол эле учурда партиялык тизме менен Жогорку Кеңешке шайланып келүүчү 55 талапкердин арасынан депутаттар кантип аныктала турганы боюнча Нуржан Шайлдебекова буларга токтолду. Азыркы колдонулуп аткан пропорционалдык система тартибинде шайланат. Бул мыйзам долбоору менен ошол эле жана регионалдык босого 0,7%-дан 0,3-кө чейин кыскартуу сунушталып атат. Ар бир область боюнча жана Бишкек ош шаарлар боюнча. Бул жерде дагы норма ар бир саясий партия
ушул пропорционалдык бирдиктүү округда талапкерлердин тизмесин көрсөтүүдө 55 талапкерден көп эмес талапкерлерди сунуштайт. Азыркы колдонулуп аткан квоталар боюнча төмөнкү өзгөрүүлөр сунушталып атат. Азыр биз 70%дан көп эмес бир жыныстагы талапкерлер тизмеге киргизилет деген нормага дагы кошумча ошол кезектүүлүктүн айырмасы 2 позициядан көп эмес болуш керек деген норма сунушталып атат. Азыркы учурда 3 позициядан кем эмес деген позиция бар. Бул жерде жанагы аралаш системанын бир мандаттуу округдагы айрым мындай квоталар боюнча минустарын ушул пропорционалдык система менен шайлануучу депутаттардын арасындагы квоталарды бекемдөө баланс үчүн деп сунушталып атат. Талкуунун жүрүшүндө депутат Сайдулла Нышановду депутаттык мандат алуунун тартиби жана жаран мандатынан баш тартып же кийин өткөрүп берсе, кийинки депутат Жогорку Кеңешке кандай тартип менен келери кызыктырды. Сиз айттыңыз, жана бир мандаттуу округдан көп алганы өтөт деп. Бул 50+1 же жөн эле көп алганбы? Жөн эле көп алган талапкер өтөт. Бирок экинчилери кийин очередте калбайт, жок болуп калат. Анда логика бузулуп калат да. Бир мандаттуу округда бир киши шайланат да. Жок, түшүндүм. Мисалы, менин конкурентиме бир 5 адамды койдурсам өзүнүн айылынан, ал сразу аксайт да. Биз мындай реальный элдин колдоосуна чыгабыз десек, 50+1ге келишибиз керек. Же болбосо жанагы артындагыларды коюп коюш керек. Бюджетке дагы кыйынчылык келбейт деп. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Бир мандаттуу округда мен ойлойм, эгерде ушундай эреже киргизилсе, көп алган өтөт деген. Бул туура эле болот. Анткени көп мандаттуу округдарда азыр мисалы айылдык кеңештерде эгерде ошол биринчи орунду алган депутат ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотсо, кийинкиге биз берип атабыз мандат. Ал эми бул жогорку кеңештин деңгээли болуп атат. Мен ойлойм, аймактын бир өкүлү катары шайланат. Демек ал ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотсо, мен ойлойм жаңы шайлоо өткөрүлүш керек деп. Депутат Айнура Алтыбаева мыйзам долбооруна министрлер кабинетинин тыянагы керек экенин, анткени мажоритардык система менен шайланган депутатты кайра чакыртып алганда, анын шайлоо округунда жаңы шайлоо өткөрүү зарылдыгы пайда боло турганын, депутатты кайра чакыртып алуу нормасы Кыргыз Республикасынын конституциясында бар экенин белгиледи. Ошону менен бирге экинчи окууга өзүнүн сунуштарын кат жүзүндө берерин кошумчалап кетти. Мажоритарный системадан келген кандидаттарга выгодно от партии. Анткени округда партия да жардам берет. Өзү да өзүнүн баягы авторитет менен, өзүнүн ресурстар менен иштей берет. Ошон үчүн теоретически возможно, что бир партиянын өкүлдөрү, мүчөлөрү ушул басымдык кылып жогорку кеңешке келип калат. Бул сунуштарды береми экинчи окууга. Талкуунун жүрүшүндө бир нече депутаттар сөз сүйлөдү. Депутат Улукбек Ормонов, Бактыбек Райымкулов, Бешеналы Нурдинов 35 бир мандаттуу шайлоо округдарын аныктоонун механизмдери жөнүндө суроолорду коюшту. Нуржан Шайылдабекова шайлоо округдарын түзүүнүн тартибин түшүндүрүп, бул маселени чогуу чаран чечүү зарылдыгында белгиледи. Депутат Аалы Карашев парламентке добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын 25-30%дан кем эмес добушуна ээ болгон талапкер келиши керек деген сунушун киргизди. Биринчи радио Назира Молдокулова.